Амансыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу Жалал Абад шаарынын тургундары. Өлкөбүздү өнүктүрүүнү аймактардан баштоо биздин мамлекеттик саясаттын негизги өзөгү. Анткени мамлекетибиз бардык аймактары менен бирдикте өнүккөндө гана жаркын келечекке жол алат. Ушул тапта республиканын 7 дубанын тегиз өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл буруудабыз. Өзүңүздөр байкагандай, инвестиция тартуу, инфратүзүмдү жакшыртуу, социалдык объектилерди оңдоп түзөө жана турак жай салуу 7 дубанда тең кызуу жүрүп жатат. Айрыкча аймактарды өнүктүрүүдөгү эң натыйжалуу жана таасирдүү багыттардын бири катары жергиликтүү тургундарга жеткиликтүү турак жай куруу маселеси көңүлүбүздүн борборунда турат. Бүгүн биз дал ушул маселе боюнча мына Жалал Абадта жакшынакай саамалыктын күбөсү болуп отурабыз. Баарыңыздарды бөтөнчө үйлүү болуп, маңдайы жарыла кубанып турган мекендештерибизди Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 34 жылдыгынын урматына Жалал Абад шаарында пайдаланууга берилип жаткан жаңы турак жай комплексинин ачылышы менен чын дилимден куттуктаймын. Ак өргөңүздөр ак жолтой болсун, ушул куттуу жай сиздерге өнүгүүнүн башаты болуп берсин. Урматтуу агайын туугандар, чындыгында кыргыз элинин турмушунда үйлүү болуу эң чоң жакшылыктардын бири. Ак өргөлүү болуп жаткан жарандарыбыздын мындай сүйүнүчү Кыргыз Республикасынын эгемендигинин 34 жылдыгы менен дал келип жатканы өзгөчө эстен кеткис учур болуп калат. Ал эми мамлекет үчүн да өнүгүү жолунда дагы бир жетишкендикти жасалган иштеринин үзүрүн тастыктаган кубанычтуу күн. Биз бүгүн Жалал Абад шаарында жаңы көп батирлүү турак жай комплексин пайдаланууга берип жатабыз. Буга чейин турак жай программасынын алкагында эң алгачкылардан болуп, Жалал Абад шаарында Асман Резиденс 1 турак жай комплекси жана Сузак районунда Асман Резиденс 5 комплекси пайдаланууга берилген. 2022 жылдан тарта мамлекет турак жай программасынын стратегиясын өзгөртүп, жеткиликтүү үй курууга артыкчылык берип, бул тармакка олуттуу көңүл бурула баштаганын эсиңиздерге сала кетейин. Ал эми өлкөбүз эгемендик алгандан бери мындай масштабтагы социалдык курулуш биринчи жолу ишке ашырылып жатат. Мунун баары жамы журтубуз үчүн, жалпы мамлекет үчүн чоң жетишкендик десек болот. Учурда менин үйүм мамлекеттик турак жай программасынын алкагында жалпы республика боюнча азыр эле көрдүңүздөр 70 миңден ашуун, анын ичинде Жалал Абад облусунда эле 13 миңден ашуун батирлер курулууда. Өлкөбүздүн тарыхында ири масштабтагы социалдык курулуштар экени бул талашсыз. Аталган программа аркылуу биз жарандарыбызды үй жай менен камсыз кылуудан сырткары бир нече максаттарды ишке ашырып жатабыз. Алардын ичинде мамлекеттин курулуш тармагын өнүктүрүү жана инвестиция тартуу жолго салынды. Жерлерде жаңы жумуш орундары түзүлүүдө. Аймактарыбыздын инфратүзүмдүк өнүгүүсү дагы ыкчамдап калды. Жаш муундардын өз жеринде калып иштөөсүнө шарттар түзүлдү. Мындай алгылыктуу иштердин аркасында мамлекеттик ипотекалык компания тургандыгын жакшы билесиздер. Компания мамлекеттин колдоосуна таянуу аркылуу жеке инвесторлор менен кызматташып, өлкөбүздүн бардык булуң бурчунда үйлөрдү куруп жатат. Албетте мамлекет өзүбүз да куруп жатабыз, бирок жеке жактар менен дагы курууга киришиштик. Урматтуу мекендештер, биздин эң негизги байлыгыбыз бул биздин элибиздин ишеними. Мамлекет бул ишенимди актоо аракетин көрүп келе жатабыз. Буга бүгүнкүдөй саамалыктар күбө. Ошондуктан биз дайыма жаңы курулган үйлөрдү мамлекет менен элдин ортосундагы ишенимдин белгиси, коомдун туруктуулугунун пайдубалы, жамы журтубуздун жашоо сапатын жогорулатууга негиз деп айтып келебиз.